Сезип дайым жүрөгүнөн ыйыктыгын мекендин. Ишене биз шегибиз жок, чегаранын бекемин. Пагон кийген ар бир кыргыз офицери силерге ата журттун сакчысы деп дайым тазим этемин. Офицерлер, офицерлер, мекенимдин сакчысы. Офицерлер, офицерлер, кыштык күндүн бактысы. Силер, 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 рейдиликтин ачкычы. Эл солукта жүргүлөчү, өмүр болсун башкысы. Эл солукта жүргүлөчү, өмүр болсун башкысы. Бөтөн элди, бөтөн жерди өз жериңдей коруштун. Артта калды Афганистан, аламаты согуштун. Чептенердин күчү бектей, ата бабам абалтан. Билесиңер бар кымбасын, ыйыгата коноштун. Офицерлер, офицерлер, мекенимдин сакчысы. Офицерлер, офицерлер, кыштык күндүн бактысы. Силер, 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 рейдиликтин ачкычы. Эл солукта жүргүлөчү, өмүр болсун башкысы. Эл солукта жүргүлөчү, өмүр болсун башкысы. Өкүрөктө орден медаль, эрдегиңдин белгиси. Көзүндө от, жалын жүрөк, болот дайым эр киши. Өмүрүңөр өрнөк болсун урпактарга эртеңки. Билдетиң так аткарасың, коргоп эли чериңди. Офицерлер, офицерлер, мекенимдин сакчысы. Офицерлер, офицерлер, кыштык күндүн бактысы. Силер, 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 рейдиликтин ачкычы. Эл солукта жүргүлөчү, өмүр болсун башкысы. Эл солукта жүргүлөчү, өмүр болсун башкысы. Офицерлер, офицерлер, мекенимдин сакчысы. Силер, силер, офицерлер, рейдиликтин ачкычы. Ата мекен үчүн кызмат кылган эр азаматтарды даңктаган дал ушундай керемет ыры менен бүгүнкү эфирибизди баштап атабыз. Бул негизинен ток-шоусу. Саламатсыздарбы?
Кубанычтамын баарыңыздар көрүп турганыбызга. Студиябызга чакырып атабыз. Эң оболу ата мекенди коргоочулардын сиздерди дагы куттуктайлы ушул майрамыңыздар менен. Өзгөчө инсандарды чакырдык. Бүгүн студиябыз аябай жаркырап турат. Жылдыз тагынган жигиттер, мырзалар студиябызда. Биздин катарыбызда генерал-майор Асанбек Алмкожоев бар. Дал ушул Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү үчүн мындай ополтоодо эмгек кылдыңыз деп айтсам жаңылышпасмын. Азыркы учурда ошол куралдуу күчтөрдүн абалы кандай баа берет элеңиз? Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Күндөн күнгө артыкча ушул 21-жылдан бери куралдуу күчтөрдүн эмеси баягы состояниясы жакшы болуп күчөп келатат деп айта аламын. Анткени куралдуу күчтөр эң биринчиден ушу саясий эрктен экономикага ошого байланыштуу болот. Азыркы биздин жетекчиликтин куралдуу күчтөргө караган көзү түз, жакшы алдыңкы курал жарактар алынып келип атат. Биз буга чейин эч качан курал жарак сатып алган эмеспиз. Ким эмне берсе ошону колдонуп келгенбиз. Эң башында кийимдерди да ошо берген спонсорлордон кийинип келгенбиз. Азыр андай жок. Азыр курал жарактар өзүбүздүкү, кийген кийимибизди өзүбүз тигебиз, ичкен тамагыбыз норма менен. Азыр бул жигиттердин колунда только кызмат кылыш. Техникалык база дагы акыркы учурда аябай жакшырды. Техникалык база, алдыңкы техникалар алынып келинип атат. Колдо турган техникалардын баары оңдой турган. Эми техникадан техника, аны күндө оңдоп, күндө карап, күндө сылап туруш керек. Эми ал өз шартында өтүп атат деп ишендирип кете алам. Асанбек мырза, кандайча сиз ушул аскер кызматкери болуп калдыңыз? Бул чечимге өзүңүз келдиңиз беле? Балким сизди убагында жол көрсөткөн инсандар болгон чыгар. Жок, мен бул чечимге өзүм келдим, конечно. Кантип барганды мен айылда өскөнмүн. Орусчаны билчү эмесмин. Военкоматка жана приписной свидетельство деп коет. Ошого чакырганда военком келип кандай окугуң кандай деп, анда 10 класстан чакырчу. Мен уже мектепти бүтүп койгом. Анан аттестатты карап туруп, жакшы окуйт экенсиң, военный болосуңбу деди. Мен болом, бирок кантип болуш керегин жолдорун билбейм десе, аны башыңды ортпой эле кой деп, военком өзү документтердин баарын топтоп, анан бир күн эле чакырды. Комиссиядан өтүп, андан ары военный училищега жөнөтүп жиберди. Ошол кесекте военком өзү тандап, өзү документтерди топтоп, мен эчтеме кылган жокмун. Келсем машинага отуруп туруп, республиканский комиссия деди, андан кийин сразу эле Алматыга алып кетишти. Жогорку окуу жайды, академияны Москвадан бүттүм. Москвадан бүтүп келдиңиз. Мындай, ошондо сиз шак эле аскери кызматкери болом деп мектептен эле кеткен турбайсызбы? Мындай кызмат кылган жоксузбу? Кызмат өтөп, аскер кызматкери катары. Мен мектепти бүтүп, 1 жыл автослесарь болуп иштедим. Анан ошол иштеп жүргөндө военкоматка түшүп, военкоматтын чакырып, ошол жерден барасыңбы деди, барам дедим, кеттим. Ошо. Сиздин мындай дасыкан адис экениңиз билинет да, чындыгындачы. Ошондон улам сизден сурагым келип атат да. Азыркы учурда дал ошол аскер кызматкерлерин даярдоо кандай жүрүп жатат? Ошол силер окуган учур менен салыштырып болобу? Биз окуган окуу жайлар ошол Советтер Союзундагы баягы күчтүү окуу курал бүт бардыгы бар болчу да. Азыр биз өзүбүз аскер окуу жайын куруп, Советтер Союзунун баатыры Калыйнур Үсөнбеков атындагы институт, аскер институту. Ошондо биз өзүбүздүн кадрларды өзүбүз даярдап атабыз. Эми командный составты. Ооба. Калган мындай узкий специалисттерди башка мамлекеттерден даярдайбыз. Анткени бардыгын бир институттан даярдоого мүмкүнчүлүк жок. Негизи эле аскер кызматкерлерине кандай сапаттар керек? Бул баягы адамдын өзүндө болуш керекпи же убакыт менен дал ошондой сапаттарга ээ болобу? Адамдын өзүндө ошо каалоо болуш керек. Аскер кызматкери военный училищеге киргенден, анан кийин лейтенант болуп чыкканда дагы пенсияга чыкканча дайыма окуш керек. Бизде жарым жылдык, 1 жылдык окуу пландары бар. Дайыма ошону өздөштүрүп, дайыма ошондон өйдөлүп туруш керек да. Анан окуу жайын бүткөм деп эле келип эле
жүрө берген болбойт. Мына булардын пландары бар. 1 айлык, 1 жумалык, 1 айлык, жарым жылдык, 1 жылдык. Ошол планга жараша көчүрмөн даярдыктар күн сайын түн ичиндеби, күнүзбү өтүп турат планга жараша. Анан ошондон тандалып, ошондон такшалат. Эч качан мына бир деңгээлге жетип, ушун менен жетишет деген болбойт. Дайыма окуп туруш керек. Мына азыркы кызмат кылып аткан офицерлер буга далил болот. Анткени булар эгерде өспөсө, техникалар жаңы келип атат, тактикалар өзгөрүп атат. Ошонун баарын өздөштүрүш керек да. Ооба. Илгерки тактика менен, илгерки техника менен отура берген болбойт. Ошон үчүн булар күндө көчүрмөн даярдыгын өтүп турушу керек. Мезгил менен кошо жарышып, баягы өнүгүү жолунда болуш керек деген ойдо жолунда болуш керек. Рахмат сизге. Биздин катарыбызда запастагы полковник Керималиев Арстанбек Калканович отурат. Жаштардын, жигиттердин мотивациясын ойготуу дагы ошол сиздерге барып такалат да, жашырган менен болобу? Ушул жаатында кандай иштер жүрөт? Эми азыр 18 жаштан 25 жашка чейинки уландар анык аскер кызматын өтөйт да. Анан эми азыр 2013-14 жылдан баштап аскер кызматына ушул жогорку билимдүүлөр көбүрөөк тартыла баштады да. 2016 жылдан баштап могу бүт институттагы аскер кафедраларын жоюлган. Азыркы аскер кызматына барып жогорку билимдүү уландар 11 ай кызмат өтүп атышат. Анан 12 айын аскердик сборду өтүп 1 айлык офицердик. Анан офицер наамын алып кетип атат да. Мына ошол жактан биздин аскерибиздин деңгээли өстү деп айта алам да. Анткени жогорку билимдүү деген аскер кызматкерлери 30-40-50% өсүп кетти. Анан ушул жолдош генерал айткандай, биздин аскер кызматына чакырылат десе эле, жөн эле барып мындай чуркап эле ок ата берет деген ойдо болушат экен. Аякка мээ керек. Ооба. Жакшынакай ден соолук керек. Күжүрмөн даярдыктар керек. Күнүгө окуш керек. Күнүгө чуркаш керек. Ошол тоону ашканга дагы тактика керек. Ошол тактиканы да үйрөтүш керек. Анан мына биздин жана жогоруда айтылып кетти, аскер институту болуп атат. Аскер институтунда жакшынакай өзүбүздүн кадрларыбызды даярдап чыгарып атышат. Биздин аскер институтта мына пограничниктерди даярдап атат, МЧСниктерди даярдап атат, Минюсту департаменттин офицерлерин даярдап атат. Анан көбүнчө баягы 80% жөө аскерлер офицерлерин даярдап атышат да. Мына ошонун эсебинен мына биздин аскер институтунун деңгээли 90%, 95%га өсүп, өркүндөп чоңойду. Анан калган жана жогоруда жолдош генерал айтып кетти, Россиядан, Кытайдан, эмеден тиги Казакстандан окуп ошол жактан бүтүп келип атышат. Эми деңгээл мен азыр сиздерге бир 90-100% биздин армиянын деңгээли өстү деп айта алам. Биздин катарыбызда мынакей Мырзабаев Таалайбек Кагазбекович дагы отурат. Жаштарыбыз чынында аскерге кызмат кылалы, мекенди коргойлуу деген мындай өзгөчө духта болуп калды да, өзгөчө дал ошондой ойдо дайым да. Менимче ушундай боло берген эмес дайым эле да. Бул эмненин жыйынтыгы? Адам баласы кесип тандоодо жаңылбаганга аракет кылыш керек. Анан аскер адамы болом деген адам ошо аскер кызматын сүйүп туран барыш керек. Биз аскери саясий окуу жайында окуп атканда бул эми көп биздин жарандар биле бербеген окуя. 82-жылы ошондо биздин республиканын жетекчилигин Трудакан Усубалич жетектеп турган республиканы Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын политбюросунда сынга алышкан. Эмне үчүн? Кыргыз офицерлер аз деп. Асанбек Туңгучбаевич 77-жылы Алматыдагы окуу жайын бүткөндө кыргыздар бирин-сирин болчу. Анан ошо пленумдан кийин Кыргыз Республикасынын жетекчилигин
сынга алынгандан кийин жана Кыргыз улуттук аскер лицейи түзүлгөн. Ошол жерге балдарды алып, алар окуу жайын бүтүп, анан жогорку аскер окуу жайларына кетишкен. Анан ошол эле Асанбек Туңгучбаевич бүткөн окуу жайына 82-жылы биз бүткөн убакытта каалоочуларды ошол эле Алматадагы жайгашкан командалык жогорку окуу жайына апарып бир сыйра көрсөтүшкөн. Ошо алып барган балдардын баары эле болгон жок. Ошо жылдары ошо сынга алганын кесепетинен ошо иш-чаралар көрүлүп, ошондо Кыргызстандын, ошондо кыргыз офицерлерден азыркы биздин муундагы офицерлер ошо 82-жылы ошо окуу жайларына тапшырышып офицер болушкан. Биринчи ошо иш кадамы болгондо ошо пленумдун талаптарын же болбосо ошо сындарын ишке ашыруу максатында. Ал убактагы Россиядагы Уралдагы Свердловск шаарында бүткөнбүз. Анан көп офицерлер бүтүп келип, азыр эми куралдуу күчтөрдүн катарында дагы эле кызмат кылып атат. Кээ бири ардактуу айсалга чыгып кетти. Анан эми ошол эки бу дагы армияны ошо мамлекеттин көлөкөсү дейбиз. Армиядагы эгерде мамлекетибиз бай болсо, армиянын дагы деңгээли жогору болот. Даражасы. Сөзсүз түрдө. 92-жылы Асанбек Туңгучбаевич көп айтат, мамлекет кыйналганбыз. Империя бузулуп, Советтер Союзу деген империя бузулуп, анан эгемендүүлүк мамлекеттер өзүнчө пайда болуп аткан убакта мамлекет да кыйналган, ошо мамлекеттин ичиндеги дагы армия да кыйналган. Куралдуу күчтөр. Солдаттар 20-30 качкан, кээ бир офицерлер иштегиси келбей көбү кетип калган ошол убакта. Биринчилен адамдар калган. Ошо кесибин чынында сүйгөн адамдар калып, патриоттор калып, ошолор аягына чейин азыр кызматын аяктап, кээ бири ардактуу айсалууда, кээ бири дагы эле колунан келишинче кызмат кылып атат. Бүгүн эле кичине баса белгилеп кетчү нерсе, Асанбек Туңгучбаевич ардактуу айсалууда жүрсө дагы болгон жогорку окуу жайларында, орто билим орто кесиптик окуу жайларында, мектептерде дайым таң атпай, кээде уктатпай коңгуроо кылып тургузабыз. Жылоож генерал келип бериңиз, балдар күтүп атат, мондай майрам болуп атат. Бүгүн эле бир жакшы иш-чара өткөзүп кетти Асанбек Туңгучбаевич. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушу ардагерлерге, Асанбек Туңгучбаевич, Абдулла Абдрашидовичке, Саламат Буларыч деген биздин ооган согуштун ардагерлерине терең ыраазычылык билдирип кетет элем. Себеби ошо жаш муундарды, азыркы муундарды тарбиялап албасак, азыр көрүп атабыз, көп согуштун кесепетинен кээ бир мамлекеттерде кадимкидей ата мекенин таштап коюп качып аткан адам жарандар болуп атат. Ошон үчүн азыркы деңгээл армиянын, азыркы балдардын армияга кызмат кылуусу дагы ошо мамлекеттин абалынын жыйынтыгы деп айта алат элем. Сиз өзүңүз тандап келдиңиз беле, дал ошол аскер кызматкери болом деп? Кандайча кеткенбиз, ага дагы эми ага кичинекей себеп болуп калды. Эми аны деле тарыхка жазылып калганын айтып кетишибиз керек. Кубанычбек Исабеков деген азыркы мурдакы жогорку кеңештин вице-спикери, өзү кадровый офицер. Ал киши угата окуган жокпу. Ошо киши жогорку окуу жайын ал убакта Украинада бүтүп келген, Украинада бүтүп келип, анан биз менен чогуу биздин үйдө туруп калды. Анан ошол киши үйлөнгөндө кадимкидей тоюна барып, анан ошондо Украинадан жогорку окуу жайынан курсанттар келишти. Биз эми студент дебейбиз да, аскер окуу жайында окуган адамдар курсант деп аталат. Курсанттар келип ошолор менен сүйлөшүп, кичине ошолор менен убакыт бөлүп, анан кызыктык. Анан экинчиси ошол убактагы бизде азыркы республикалык спорт колледж деп коет. Ошо спорт колледжде окуп атканда өзүмдүн эле аталарым экен, кийин билип калдым, аны кечирээк. Ул ата мекен согуштун ардагери, төшүнүн жарымы ошо орден медальга толгон адам. Биздин чоң аталарыбыз ошол эки бизге сабак берип, ошол эки бизге ошо ата мекенди сүйгүлө, мондай кесип бар, ата мекенди коргойт, коргоочу деген деп ошол экинин тарбиясы, ошол экинин акыл насаатынын аркасынан ошо кесипти тандап алганбыз. Анан ошонун кесиптин аягына чейин жеттик, аракет кылдык, аягына чейин кызмат кылдык. Тандап алганыма кандай десем, өкүнбөйм. Азыр деле болсо кайра эле ошо 18 жашка барса кайра эле ушул кызматка келмек. Тандап алмаксыз. Сизден кийин сиздин дал ошол жолуңузду жолдогондор болдубу үй бүлөдө? Менин жалгыз эле уулум бар, бирок кызыгып барып, анан кайра токтоп калды окшойт. Эми ал бөлөк юрист болуп кетти. Анан бир эле уулум менен бир кызым бар. Экичөө болсо бирөө сөзсүз түрдө аскер адам болмок. Азанбек Туңгучбаевич, сиздечи барбы үй бүлөдө? Ошо сиздин кесибиңизди улап, атанын жолун жолдойм дегендер барбы? Же башка кесип тандаштыбы сиз? Азыр уулум кеч болсо да 30га чыкса да аскер кызматын кылам деп лейтенант болуп жүрөт.
Мынакей биздин катарыбызда полковник Жанарбек Шермаматович бар, Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын көчүрмөнү даярдоо башкармалыгынын бөлүм башчысы. Чек ара кызматында кандай жетишкендиктер болуп, ийгиликтер болуп жатат сиздерде? Деги эле чек ара кызматы бүгүнкү күндө чек ара коопсуздугун камсыздоого толук даярбы деген суроону бергим келет да. Бүгүн передача ошол 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө туш келип атат. Байланыштуу болуп атпайбы? Ошого байланыштуу уруксат берсеңиздер, ушу чек ара кызматынын өз курамынан ушу сиздерди ушу 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү менен чын жүрөктөн куттуктап, эң негизгиси ушул аскер кызматчысы болгондон кийин бул ден соолук болсо анан алдагы ой максаттарга жетет деп мен терең ишеничтемин. Ошон үчүн баардыгыңыздарды ошол майрамыңыздар менен куттуктап кетем. Анан бул сурооңузга жооп берип атып, чындыгында чек ара мамлекеттин коопсуздугунда бул чек ара кызматы чек ара коопсуздугун сактоодо өзүнүн орду бар да. Анан бизде чек ара кызматы атайын кызмат болгонуна байланыштуу бизде баягы кызмат өтөө дагы өтө өзгөчөлөнүп турат башка күч түзүмдөрүнө салыштырмалуу. Себеби дегенде бизде саат эгерде эртең менен саат 6-да эртең менен баштала турган болсо, бизде кечки саат 20:00-да башталат да. Ошого байланыштуу чек ара кызматында бизде күнү түнү күжүрмөн кызмат өтөп келет да. Дайым кызматтасыз? Дайым, ар дайым кызматта. Азыркы учурда дагы бизде чек арада кызмат өтөө, баардык кызмат өтөп жүрүшөт. Ошого байланыштуу мына чек ара коопсуздугун камсыздоодо биз өлкөбүздүн жетекчилиги дагы аябай чоң көңүлдөрдү буруп, анан акыркы мезгилде өзүңүздөр дагы күбө болуп атасыздар, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Камсыздоо маселеси аябай жакшы болуп атат. 2021-жылдан баштап 21-жыл ушул күнгө чейин аябай жакшы камсыздоолор, аябай жакшы. Атап кетсек, бул жерде курал жарак, ошол эле брондолгон техникалар, ошол эле учкучсуз учуучу аппараттар, ошол эле дрондор, ошонун баардыгы ушул азыркы учурдагы турак жайлар, шарттар түзүлүп атат, жашоо шартын жашырып атат. Ошону менен эле бирге баягы курал жарак менен гана камсыздоо менен чектелбестен, бул жерде ошол чек арадагы кызмат өтүп аткан аскер кызматчылардын социалдык жактарындагы аябай көңүл болуп келатат. Ошону менен бирге мына өзгөчө Баткен багытына комплекстүү чек ара заставалар, булар баягы жаңылыктардан деле көрсөтүп атат. Чек ара заставалар курулуп атат, үйлөр курулуп атат, ошол эле жаш балалар детский садтар курулуп атат. Ошонун баардыгы, бунун баардыгы эмнеге түрткү берет? Бунун баардыгы жаңы нерселер келгенден соответственно буну даярдык көрүш керек, анын баарын окуш керек, үйрөнүш керек. Бунун баардыгы жаңы заман өзгөрүп атат. Менден жогорку сүйлөп кеткен жолдош генерал, жолдош офицерлер айтмакчы, бунун баардыгы жаңы подходду талап кылат да. Анын баардыгын жөн эле сатып алып туруп, буну барып туруп коюп коюш эмес, анын баарын үйрөнүш керек. Ошонун баарын колдонуш керек. Ошол чек ара кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча кандай иш-чаралар жүрүп жатат? Кесипкөйлөрүн жогорулатуу багытында бизде ар дайым бизде токтоп калбайт. Бизде жылына пландар түзүлөт, жылына. Анан ар бир кесиптин өзүнүн багыты боюнча убак сааты менен, бөлгөн сааттары менен бул даярдыктар көрүлүп келет. Ошону менен бирге эле бизде азыр Бишкек шаарында дагы жогорунда мына Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскери институтунда дагы бизде пограничный деятельность деген да кафедрабыз бар. Ошол жакта дагы бизде өзгөчө ошол жактан негизинен жакшы ошол жактан офицерлер даярдалып чыгат. Аны менен бирге бизде өзүбүздө дагы Ошто жайгашкан квалификацияны жогорулатуу борбору дагы бар. Ошол жерде офицерлерди, прапорщиктерди, сержанттарды, кенже командирлерди ар дайым даярдоо иштери жүрүп турат. Баардык эле күч түзүмдөрдө баардык эле оор, баардык кызмат өтүшөт өздөрүнө жараша. Мына ошого карабастан бизде атайын кызмат деп эсептелгенине жараша бизде дагы өзгөчөлүктөр бар. Мен жогоруда айтып кеткендей, бизде кызмат өзү 20:00-дөн башталат. Күнү түнү деген кызмат, күжүрмөн кызмат өтөлөт. Бул бир. Экинчиден, мен ойлойм, чек арачы болгондон кийин бул
бизде дипломат дагы болуш өзгөчө эмени камтыйт да, өзгөчө талап кылынат. Себебиден де бизде чек ара нарядына чыгып атканда мамлекет бул эл менен иштөө, эл менен. Ал жерде барып бир 3 адам чек ара курамындагы наряд чек арага чыга турган болсо, ал чек араны кыдырып, элдер менен сүйлөшүп, элдер менен иш алып барат. А бир жерде бир чыр чатак чыгып кеткен учурда, ошол жерде чыр чатакты өсүп кетишине жол бербеш үчүн ал дагы жерде чек ара кызматынын улугу чечим кабыл алганга туура келет да. Ошол эле жөндө мына кырдаалды жөндөштүргөчү, жөнөкөйлөштүргөнгө. Ошон үчүн бул жерде дагы ошол жагынан дагы өзгөчөлөнөт. Анан эл менен иштегенге, элден мен ар дайым бул эл менен иштегенге бизде талап кылынат. Алар менен ар дайым сүйлөшүп, алар менен граница боюнча, маселелер боюнча ар дайым иштерди алып барганга туура келет. Ошону менен бирге эле ал чет биздин коңшу өлкөлөр менен дагы ар дайым иш алып барганга туура келет. Мен ойлойм, өзгөчөлүктөрү айта берсең аябай көп. Негизинен ушул өзгөчөлүктөр менен өзгөчөлөнүп турат деп ойлойм да. Кандай инсандар дал ушул генерал боло алат да? Себеби дегенде элибизде айтылат эмеспи, жанагы генералдыкты кыялданбаган офицер эч качан болбойт дейт. Ошондой сөз бар. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом деген. Бул илгертен калган сөз. Мен эч качан генерал болом деп тиленген эмесмин. Ошого кыялданган эмесмин. Жөн эле офицер болом деп, жөн эле өзүмдүн ишимди кылып жүрүп генерал болдум. Эч качан жылынып, тияка барам, буяка барам, мун окууга барам деп айткан эмесмин. Мен академияга, мындай академияга, генералдык штабка мен даже рапорт жазган эмесмин. Мен үчүн менин начальниктерим жазып, анан бар деди, бардым. Аскер жаатына кызмат кыла турган ушундай жигиттерибиз көп болсун, өлкөбүз тынч жашоодо жашаш үчүн сөзсүз түрдө силердин эмгегиңер аябай зор да. Аскерлерибиз күчтүү болсо, жигиттерибиздин ошол мекенди коргойм деген өзгөчө бир жүрөгүнү жалындап турган болсо, бул өлкөбүз дайым тынчтыкта болот да. Кадимкидей силердин сүрүңөр керек дегендей. Жарандык коом тарабынан сиздерге эмне керек? Эң биринчиден мен биздин куралдуу күчтөр биздин элге кызмат кылат. Биз элден чыкканбыз, кайра элге кетебиз. Бизде жөнөкөй элдин балдары кызмат кылат. Офицерлерибиз да ошондой, солдаттарыбыз да ошондой. Ошондуктан бул элдин балдары деп мен толук ишендире алам. Элге кызмат кылып атканыбызды силер өзүңөр көрүп атасыңар. Өткөн могу жаңжалдарда 99-2000 жылдары ким алар менен согушуп, ким аларды токтотту? Ошол биздин аскер кызматкерлери деп ишендирип кете алам. Элден ошо туура түшүнүп, өзлөрүнүн балдары деп, биздин коргоочулар деп түшүнсө эле болду. Бул деле эми Советтер Союзунун убагында бир система түзүлүп калган да. Система түзүлүп калган. Себеби азыр эми сиз сурап атасыз, жарандык коомдон сиздерге эмне жардам керек деп. Азыр ата эне бир тарап, мектеп бир тарап болбой, экөө бир муштум болуп, азыркы балдарды эмне үчүн президенттин же болсо биздин аскер адамдар үчүн башкы кол башчынын биринчи жарлыгы адеп ахлак жана ошо адамдын жаш муундун дене тарбиясын жакшыртуу деген биринчи жарлык чыгып атат. Кыргызстан өнүктүрүү эмес, ата мекенди коргоо эмес, ошо адеп ахлак жана ошо адамдын азыркы жаш муундун дене тарбиясын көрүнүп атат да. Себеби азыр эми катуу айтканда кыз менен баланын айырмасы жок болуп баратат. Эркек бала ата мекен коргоочусу деген чоң наам акырын кээ бир жерлерде сүрүлүп баратат, жокко чыгып баратат. Ошон үчүн жарандардан суранарыбыз, ата эне бир тарап, мугалимдер бир тарап болбойт, бул тарбияга эки тарап күчтүү жана президенттин жарлыгын аткарганга азыр баарыбыз милдеттүүбүз. Ошону аткарышына биз себеп болушубуз керек. Азыр балдарды азыр түптөп албасак, кийин ошо бир эки бала чоңоюп ата мекен 18 жашка чыкканда ар бир баланын, ар бир жарандын көзү күйүп туруш керек. Жана Самек Тукунчбаевич айтты, бул милдет. Бул сураныч эмес, бул милдет. Биздин негизги закондо жазылган милдет. Ар бир жаран ата мекенин коргоого милдеттүү. Ошон үчүн ошо жаш балдардын эмеси дагы эми ошо аскерге чейинки даярдоо сабактарынын өтүшү же болбосо ошонун программасы да бул дагы өзүнчө талкууга алынчу тема. Бирок азыр деле эми көптөн бери айтылып келет, бир эле мисал калтырсак, азыр эми ошол эки аскерге чейинки даярдоо сабагы азыркы мектептин штатында жок. Сабак өзү бар, бирок ошо мугалим болуш керек деген штат жок. 1-2 жылдан бери каржы министрлигине чейин кат жетип, эми түшүнүп атабыз, баарын эми мамлекет 30 жылда жасалбаган нерсени 3 жылда жасап кетпейт. Бирок эми каржы жок болуп атат. Анан ошо каржы пайда болуп калса,
азыр эми суранып кетет элем, Кыргызстандагы 2400 мектептин мектепке аскерге чейинки даярдоо мугалими киргизилиш керек. Ошол эле кадимкидей айлык алып, себеби азыркы эмне болуп калат? Азыркы тушта мектептерде физкультурадан же болбосо бөлөк сабактан мугалим деле сен барып аскерге чейинки даярдоо сабагын өттөп коет. Өзгөчө айыл жерлеринде. Эми ал кызмат кылбаган адам да болушу мүмкүн. Түшүнүгү жок, жал топ берип коет, же да бир нерсе кылат да, же болбосо ал сабактын сапаты төмөндөп кетет, түшүп кетет. Ошон үчүн кесипкөй адистер берсе дейсизби? ошол сабакты биринчи киргизиш керек. Ошо штатка мугалимди кириш керек. Ошондо мугалим барат. Анан экинчиси ошол эки сабакты жакшы даярдалган кадр тандоо. Мен ошо бул жерден эми билим берүү министрлиги менен коргоо министрлиги менен экөө тыгыз байланышта иштеш керек. Азыр көп бизде эс алууга чыккан офицерлер бош жүрүшөт. Ошолордун баарын эми буну өзүнчө тартыш керек. Бул система иштеп чыгыш керек. Коргоо министрлиги болобу, чек ара болобу, ардактуу эс алууга чыгып аткан адамга сунуш кылып, ошол адамды мектепке байлаш керек. Себеби физкультура, дене тарбия мугалими менен эми көп чаралар эметип атат. Биздин дене тарбия академиясында ошо аскерге чейинки даярдоо кафедрасы ачылып атат. Ошол жерде мугалимдер болсун деп атат. Эми ошол эки бизден үчүн көп жарылыктар чыгып атат, аткарылбай калып атат. Ошол экини аткарылып, анан баланы, бешиктеги баланы тарбиялап алсак, анан кийин сиздер биздин ата-энелер тынчыкташат. Анан жанакы азыр айтып атпайбызбы? Эми бул ачуу чындык. Россиянын дагы ата мекен таштап, ушу биздин Кыргызстанга качып келген орус жарандар аябай көп болуп атат. Ушул нерсе көп ойлондуруп атабыз. Ошол нерсе көп бизде ойлонтуруп атат, ойлондурбой койбойт. Ошол экини азыр кеч болуп кете элек да, ошол экини жокко чыгарышыбыз керек. Ар бир согуштун эки бети болот. Биринчиси жоготулуп атат эми орус тараптан, Украина тараптан, бирок экинчи бети ошо болуп аткан согуштагы кемчиликтерден биз дагы акырын көрүп, сабак алышыбыз, көздүн кырын салып, азыр сабак алышыбыз керек дагы. Сөзсүз түрдө эртең кыргыз жараны, кыргыз атуулуу жигит мамлекетин таштап бир жакка чыкпагандай кылышыбыз керек. Кантип ошол милдеттендирсек болот, ушу ата мекенди коргоо, мисалы жашырган менен болобу, кээ бир жаштарыбыз жанагы контракттык негизде эле кызмат кылып, ошол аскерге барбай койгон учурлар болот. Ошол мекенди коргоо деген менин милдетим экендигин деле көп билбеген жигиттерибиз бар дегендейчи, ушул жаатында бир эки ооз сөз. Бул жөнүндө эң биринчи биздин конституцияда жазылган да. Конституцияда жазылган кыргыз жаранынын эки эле милдети бар. Бирөөсү ата мекенин коргоо, экинчиси налог төлөө. Болду, калган башка милдет жок бизде. Ошондуктан ата мекенди коргоо бул биздин ыйык милдет. Бул жалаң эле военный форма кийгендер эмес. Сиз дагы 18-ге чыктыңызбы? Болду. Эркекпи, аялбы? 18-ге чыккандан кийин толук жаран болот. Ата мекенди коргоого милдеттүүсүз. Андан кийин калганы уже бардык тарапта иштей беришет. Биринчи очерет жанагы аскерге чейинки даярдыкты күчөтүш керек да. Азыркы балдар эмне? Телефондон оор эчтеке көтөрбөйт. Ооба. Үйдөн чыкпайт, эшикке чыгып ойнобойт. Илгери деген эшикке чыгып чүк ойночу, эшек секирме ойночу, футбол ойночу, бири-бири менен күрөшчү, ким кыйын деп жанагы танаписке чыгып перерывка чыкканда чуркап барып мелдешип турникке тартылып, сен көп тартылдың, мен көп тартылды болчу. Азыр чыкса эле телефонду ала калып отуруп атышат. Анан жанагы айтып кеткен аскерге чейинки даярдык боюнча мугалимдерди мен өзүм иштеп жүргөндө ошол демилге көтөрүп, законду жасып алып туруп, министерство финансыга жеткенде эле ошол жерден тормуз берилген. Менин максатым ошол аскерге чейинки даярдыктагы мугалимдерди законго таяп, закондоштуруп, анан бир менин сунушум болчу, ошол аскерге чейинки даярдыктагы мугалимдер жанагы мектептин директорунун орун басары, тарбия боюнча орун басары болсун деген деңгээлге чейин ошо алып барганбыз да. Анан биздин баягы акча каражатыбыз жок, тигинибиз жок, мунубуз жок деп ошол бойдон калды. Действительно, мына Бишкек шаарында, Чүйдө, Ошто аскер кызматкер болуп жүрүп кеткен балдар азыр ошол аскерге чейинки даярдыкты көрүп атат да, айылдагылар
жана айтылгандай болуп атат. Ошо мен суранып кетет элем мамлекет жетекчисинен баардык жерден ушуну күчөтсө, жанагы яслилерден баштап ошол бала бакчадан, анан кийин мектептен, анан жана институттан ушул аскерге чейинки даярдыктарды күчөтүш керек. Мекенди коргоо бул өтө ыйык милдет, сыймык даража болуш керек. Анан аскер кызматы дегенди жанагы мен айтып кетпедимби мурун, биз ушул чоң балдары бүт эле институттан окуйт, барып кафедрадан окуп алат, аскер кызматына барчу эмес да. Азыр каалайсыңбы, каалабайсыңбы, президенттин баласы болобу, жөнөкөй дыйкандын баласы болобу, баары бир тең аскер кызматын өтөөгө милдеттүү болуп атышат. Жок, мен азыр аскер кызматынан за границага кетип калгандар бар, тияк бар, бияк бар, аларга дагы условия каралды. 1 айлык аскер кызматын мамлекетке акчасын төлөп 1 ай кызматын өтөп атышат. Жок, мен офицер болом мындан кийин дегендерди ага дагы биз условия түзүп бердик. Акчаңды мамлекетке төлө, ал Министерство оборонага, погранслужбага тияк бияка калбайт. Мамлекетке кетет акча. Ошол акчаны төлө, бар, оку, офицер кызмат өтөп кел деген сөз болуп атат да. Аскерге кызмат өтөгөн уландарыбыз, жаштарыбыз негизи алар үчүн кандай шарттар түзүлгөн? Бизде окуу борборлору бар. Окуу борборлоруна барат дагы атайын кызмат болгондон аерде чегара кызматы жөнүндө чегара неден башталат, чегарага баргандан кандай кызмат өтөйт, ошонун өзөгүн баардыгын ошол жерде 2 ай ошол жерде окутат. Анан кийин ал жерде эми жаш жоокерлерге кандай шарттар жакшырдыбы? Шарттар азыркы учурда тамак ашы кандай болуп атат, жатак мектептери кандай? Анан кийин ал жерде баргандан кийин менин баштан айтып кетким келип атат да, анан баргандан кийин ал жерден 2 ай даярдыктан өткөндөн кийин алар сөзсүз түрдө анан кийин баардыгы өздөрүнүн комиссиясынын негизинде мандатный комиссия деп коет. Ошол жерде бөлүнгөндөн кийин булар чегара заставаларына чегарага бөлүнүп, чегарага кетишет. Анан кийин ал жерде кандай шарттар түзүлгөн? Эми акыркы учурда өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Бизде шарттар мурунку салыштырмалуу, мурунку 2000 жылдан баштап 2020 жылга чейин алда анча жакшырды да туурабы? Мисалга айтып кетсем деле, мен өзүм ошол учурда лейтенант, ага лейтенант болуп кызмат өтөгөм чегара заставаларында. Өзүм заставанын күзүлмөн даярдык боюнча орун басары болгомун, заставанын башчысы болгомун. Анда бизде барып туруп бир мурун Союздан калган бир автобазаларга же болбосо бала бакчаларга жайгаштырылып келген да. Азыркы учурда ошол нерселердин баардыгы Кудай буйруса жоюлуп, жаңы заманбап чегара комплекстери курулуп келатат. Мен эми толук баардыгы бүттү деп айткандан азмын, бирок азыр ошол багытта аябай чоң иштер жүрүп атат. Чегара заставалар толук чегара заставалар комплекстери, андан тышкары чегара башкармалыктары, область менен чегара башкармалыктары дагы ошондой комплекстери курулуп, ачылып, колдоого берилип келатат азыркы учурда. Ошону менен бирге эле шарттар, ошо эми бунун баардыгы шартта кийим-кече, ошол азыркы жаш жоокер барды чегара заставана, кийим-кече, тамак аш, бунун баардыгы, ошонун баардыгы азыркы учурда кызмат өтөгөнгө, мына ата мекенди коргогонго бунун баардыгы толук мүмкүнчүлүк бар. Толук кандуу шарттар бар. Шарттар түзүлүп, анан бу жерде кошумча өзгөчөлүктү айтсак, мурун эми биз деп айтсак деле жаңылышпаса керек, биз кызмат өтөп жүргөндө бизде паёктор дагы башкача болду да. Жалпы паёктор да башкача болчу. Азыр ошого салыштырмалуу биздин азыр паёкторго дагы керек болсо өзгөчөлүктөр киргизилип, эртең менен баягы өзүнүн менюсуна жараша жумурткаларды дагы кошумча киргизилген, азыр колбасалар дагы киргизилген, кошумча айтып кетсем конфеттер дагы, печеньелер дагы кошумча берилип, айтор действительно азыркы учурда
чек ара кызматында эле эмес, мен өзүмдүн багытым боюнча айтсам, баардык жерде биздин жоокерлер ата мекенди коргош үчүн баардык шарттар түзүлүп берилди. Бир суроо да, мындай орусча айтканда дедовщина деп коет го аскерий жадта. Ошол барбы же жокпу? Генералдардан сурагандан коркуп атам чынында. Эмне үчүн кээ бир учурда ошо коркушат жигиттер, уландар барганданчы? Бул аскерде мурун илгери Союз убагында 2 жылдык аскер кызматы болгон. Ал 2 жылдык аскер кызматында дедовщина деген болгон чын эле. Анан могу Союз тарап Кыргызстан өзүнчө болуп, анан ошондой проблемалар болгон үчүн биз бир гана призывга өткөнбүз. Мисалы үчүн жазкы призывды бүт үйүнө кетирсек, кайра жазкы призывда 100 бала кетирсек, 100 баланы кабыл алабыз. Ал жерде контрактник сержанттар менен эле офицерлер калат. Анан ошондон бияқта кандай дедовщина болот? Эски солдат жок. Жаңы келген ошол эле нарындан, ошол эле ысык көлдөн, ошол эле чүйдөн, ошол эле түптөн, ошол эле тиги коштон, кадамжайдан, лейлектен дегенчи. Келишет, жашашат, службаны кылышат, 1 айлык окуусун окушат, анан кийин ар кайсы частарга бөлүнөт, кетти, службасын өтөйт, кайра келет. Жана тамак аш жөнүндө айтсам, мына сиздер өзүңүздөр байкасаңыздар, эртең менен эрте кетебиз, кечинде келебиз, балабыз эмне тамак ичип атканын билбейбиз. Мына мындай жөн эле жашоодочу. Ооба. А бул аскер кызматында эртең менен командир келет, тургузат, болсо дагы, болбосо дагы алып барып туруп тамак ичирет. Ооба. Биринчи, экинчисин ичирет. Түштө каалабайм десе да алып барып туруп тамак ичириш керек. Ал тамак ичиш керек солдат. Ооба. Кечинде тамак ичет. Түштө биринчи, экинчи, үчүнчүсү менен, кечинде биринчи, экинчиси менен. А бул тамак ичилбей калды, шарты болбой калды деген эме. Бул аскер кызматкери тамак ичпей калды деген сөз жок. Азыркы Кудай буйрса, ушул 21-кылымда азыркы моментте солдат деген Кудай тоос деп айтыш керек. Үйүнөн ичпеген тамактарды ушул аскер кызматынан ичип атышат. Мынакей биздин катарыбызда офицер жигиттер дагы келип отурат бул жерде. Ошо генерал болоюн деген ойлор барбы сиздерде? Пландар барбы? Кандай максатта дал ушул аскер кызматкери болуп калдыңыздар? Чек ара кызматында кызмат кылой деп атам. Менин деле оюм бар, генерал болоюн дегенди. Аракет кылып атабыз деп Кудайдын бергенден да. Өзүңүз тандап алдыңызбы бул кесипти? Ооба, өзүмгө тандагам. Бирок Жагабы сизге аскер болгон? Аскер болгон жагат, бирок мен кичинекей кезимден бери кызыккан эмесмин да аскер болом деп. Анткени менин үй бүлөмдө армияга деле барган адамдар аз болчу да, көбүнчөсү ошо кафедра менен бүтчү же альтернативный служба менен бүтчү. Кандайча сиз ошол өздүктөрдөн өзгөчөлөнүп калдыңыз да? Кандайча аскер? Мен 12 жашымда ошо 9-майда площадька чыкканда ошо ветераны ВОВ деген бар болчу. Кайсы калтырды эле? Ошолорду көрүп калып, мен аябай суктангам да. Анан ушунун бирөөсү менден сураган, армияга барасың деп, мен ошондо 12 жашта болчумун. А мен ага жок дей алган жокмун да, анткени көздөрү күйүп турган. Анда ошол менен сөз алганда, барып обязательно кызмат кыл деп. Ошондон 1 жылдык армияга барып кызмат өтөгөндөн кийин жагып калгам. Азыркыга чейин ошо аскер кызматкери болуп келатасыңар, жагабы дал ушул кызмат? Абдан сонун жагат да. Тем более азыр жаатында колдоо барбы силерге? Колдоп турабы? Ооба, түшүнүшөт баарын, колдоп турушат. Күнү түнү кээде кызматта болот экенсиздер. Болуп калышы мүмкүн, ооба, ушундай болот. Бирок алар деле түшүнүшөт мындай. Жумуш оор, бирок мындай өтө өйдөрөөк турат да калгандарга караганда. Түшүнүшөт, поддержка кылышат. Канча убакыт болду дал ушул аскер жаатында эмгектенип жүргөнүңүзгө? Сиз дагы кандайча тандап калдыңыз дал ушул аскер кызматкери болууну? Биз кызмат кылганыбызга быйыл 14 жыл болот. Ушу чек ара кызматында кызмат өтөбүз. Биягы Баткен, Көл, Нарын, Чүй. Ушу барлык жерде кызмат кылып келдик. Кызматыбыз жагат, семьябыз бар. Семьябыз дагы ошо келинчегибиз дагы ада чек арачы болуп калды. Баарынан көнөт 24 саат ошо чек арада кызматта, жумушта. Үйгө дагы жетишебиз, көңүл бурганга. Жумушта дагы ошо биз жүрөк болсо, жүрөктүн жарымы жумуш, жарымы үй бүлө.
Дал ошол аскер кызматкерлеринин саны көбөйүшү үчүн кандай чакырыктарды жасайт элеңиздер кыргыз жигиттерине? Мекенди коргоо бул милдет ар бир эркектин. Келгиле кызмат кылгыла, азыр жакшы бардыгы. Ошо мекенди коргош керек. Биз коргобосок анан ким коргойт? Дагы бир суроо да, негизи ошо аскер кызматкерлери дайым көчүп иштейсиң керек го, жалпы жотунан үй бүлөдө колдоолор болобу деген эле суроо. Бул биринчиден, конечно, кыйынчылык туудурат үй бүлө үчүн. Анткени бир мектепте балдарың окуп атса, анан кийин эле Көнүп калган. башка жака барып көчүрүш керек, башка мектепке өткөрүш керек. Барган жериңде орун барбы, жокпу, келинчегиң иштеп атса, анын жумуш табылабы ага, табылбайбы, ошондой кыйынчылыктар бар. Психологиялык адаптация. Адаптация. Анан коллективге кирген түрнү изменение болот ошондой. Башка кишилер менен, алар менен тил табыш керек дегендей. Чачтан чачка которулганда офицерлерге дагы ар кандай кыйынчылыктар болот. Бирок эми бул Кыргызстандын ичинде эле болуп атат. Бир күндө илгери Советтер Союзу боюнча андан Германияга, Венгрияга, тетиги Дальний Востокко ошентип көчүшчү. Бүт жанагы контейнерге салып, мебелдериңди эмне оокатың болсо, эми чоң 10-15 жыл турмуш куруп калганда көп эле оокаттуу болуп калышат да. Ошонун баарын ташып алып Дальний Востокко кетесиң. Ошондой болчу да. Азыр менин оюмча Кыргызстандын ичинде анча деле чоң көйгөйдү жаратпайт. Эң биринчи көйгөй ошо барган жериңде турак жай барбы? Келер самат бир жерге туруш керек да. Квартира снимать этиш керек. Же ошол жерде служебный квартиралар барбы? Ошол көйгөй. Азыр көп ушундай турак жайлар салынып атат, бирок баары бир жетишсиз. Баарына эмес. Очередте турган, көбүрөөк турган, шарттары көп бала баркасы балалар биринчи очередь алып атат. Офицерлердин жарымысы турак жайсыз жүрөт азыр деле. Кыргыз жигиттерине генералдан кандай кеңеш болот? Бизде көп балдар, кыздарыбыз жогорку окуу жайын бүтүп алып, жумушу жок жүрүшөт да. Университетти бүтүп, тигил институтту бүтүп, бизде азыр 50ден ашык институт бар экен. Жогорку окуу жайлары. Ошону бүтүп алып, анан жумушу жок жүрүшөт. Бизде аскер окуу жайын бүткөндөн кийин гарантированный жумуш. Обязательно жумуш берет сизге. Ошол жерден иштеп турсаң үй аласың. Ошол жерден өсөсүң, өнүгөсүң дегендей да. Ошол эң жакшы жагы. Анан аскер болгонду, кийинип жүргөндү, генерал болот деп жакшы көрүшөт. Ошого биринчиден мен ошо биздин балдарды, бул биринчи жигиттерди чакырып кетет элем. Аскер болгула. Ошо конкурстан өткүлө, окуу жайына өткүлө. Андан кийин өсүп, өнүккөнгө бүт шартыңар болот деп. Рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдирели. Атайын убактыңыздар бөлүп келгендигиңиздер үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ата мекенди коргоочулардын күнү менен. Чындыгында дал ушундай коргоочулар болгон үчүн Кыргызстаныбыз дайым тынчтыкта, бакубат жашнакай жашоодо жашап келет деп айтсам жаңылышпасмын. Сиздердин өзгөчө эрктүүлүгүңүздөр, сүрүңүздөр дайым бизге керек. Өз үчүн рахмат, ыраазычылык, бекем ден соолук сиздерге, үй бүлөлүк бакыт. Дайым мекен үчүн кызмат кыла беришиңиздерге дайым тилектешпиз. Жүрөгүңүздөрдө дал ушул мекен деген өзгөчө от эч качан өчпөсүн демекчимин. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушул кыргыз армиясын колдоочулар булар сиздерсиздер да. Ошондуктан моралдык дагы ар кал жактан дайым колдосоңуздар өлкөбүздүн тынчтыгы жана бакубаттыгы болот. Бул негизинен ток-шоусу болду. Атым Назира Кадыева. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.